Жалалабад чайхананы көрдүңүздөр да жамаат. Ассаламу алейкум туугандар. Ушул видео менен колдон келишинче срочно поделиться кылып коюңуздар туугандар. Мини чакан готовый бизнес сатууга коюлуп жатат достор. Кечегиде дагы бирөөнү койгом, ошол күнү сатылып кеткен жаман. Ал жерде мен шаурма реклама алган элем, тоже готовый бизнес деп сатылганда туугандар. Мына жерди давайте мен сизге кыска нусалып жакшыраак кылып түшүндүрүп берейин. Бир сыйра көрсөтүп койгом бул жактарды. 05 өтүп туруп. Каширский двор 3 деп коет достор да. Строительный базар туугандар. Базардын ортосунда мына жерде бир Жалалабад деген чайхана бар экен. Небольшой чайхана достор. Бул жерлерге мына адамдар отуруп, чайды ичип атышат туугандар. Көрүп атасыздар, Действующий чайхана иштетип келген 1 жылдан бери дейт достор. Эми документтерге байланыштуу сатып кетишке туура келип атат деп жатат туугандар. Камерада эмне көрсөңүздөр полный калат туугандар. Ушул мен айткан баанын ичинечи полностью жүргүн көрсө эле. Могул жакта отурат жамаат, көрүңүздөр туугандар. Мына лимонадтагы иштейт экен, как положено лимонад аппарат экен. Иштейт экен бул дагы. Бул жака киргенде эле жамаат оң жакта тандыр. Небольшой тандыр көрдүңүздөр туугандар. Бул жерге өтсөңүздөр мына 3 казан бар экен, высоковольтный, полный иштейт экен. Аш-паш кылып, тамак-самак кылганы иштейт жамаат. Мына полный иштейт. Раковиналардан бери бул жерде бар. Бул жака кирсек, основной зал бул жак жамаат. Столдорду көрдүңүздөр, раковина, буякта көзгү, холодильниктер. Бул жер зона неме, неле? Зона касса туугандар десем жаңылышпайм. Мынакей көрсөңүздөр болот. Холодильниктерден бери бар экен. Телевизорду өчүрүп турайынчы. Будан өчүрбөйт экен. Мындай жамаат, Москва жамааты. Бул жерди мен адрестерди, номер телефондорду в любом случае калтырып койгом туугандар. Экранга мындай 80 квадрат метр почти дейт туугандар. 80 квадрат метр дейт. Аренда баасы 92 миңден берем дейт жамаат. 92 миң рубльдан аренда берем дейт. Күнүнкү азыркы моменттеги выручка дейт жамаат. Среднем 25-30 миңге чейин мен могул жерден выручка кылам дейт туугандар. Так ошонун жарымы таза калдырса болот дейт туугандар. Мындан карагыла жүргүн көрсөтүп коелу да могул жактарга кирди. Бул жер небольшой кухня. Мына кирсеңиздер бул жерде чоң неме бар? Плита бар, столдор, дагы плита, фритюр, холодильник, раковина полный бар да. Мына көрдүңүздөрбү жамаат. То есть мынау бизнестин баасыны, готовый бизнестин баасын туугандар 300 миңге койдук. Срочно акча керек дейт. 300 миңге. Бирок эсептеп келсең бул жерде оборудованиянын өзү эле 300 миңдей чыгат туугандар. Мына 2 холодильник бар бул жерде. Бул жакта дагы холодильник бар, телевизор бар. Даже мынау да акча да бул бекер бербейт да. Буну дагы бекер бербейт да. Мына жака кирсеңиздер огромный болгон чоң склад жана мангалный зона экен туугандар. Эми дальше кирбей эле коелу. Она мангал, как положено мангал кылсаңыздар болот экен. То есть 92 миң арендада 300 миңге бааны койдук. Готовый иштеп аткан чайхана экен азыркы моментте. Мына көрдүңүздөр бергин. Мынакей туугандар. Так, бир көрсөтүп коеюн да, жакшыраак кылып. Мынакей көрсөңүздөр. Мен адрестерди, номер телефондорду полный калтырамын. Келип, ушул жерден сүйлөшүп кетсеңиздер болот туугандар. Мына готовый бизнес, мындай айтканда, сатууга коюлду. Даже мынау дагы акча да. Мына бул жакта өзүнүн туугандар тамакты жеп атышат. Как положено келип алып тамакты жей беришет экен. Эми обедте келдик эле примерно. Мынакей жамаат. Каширский двор 3 дегендин строительный неме экен. Өтө бул жерде посещаемость көп экен. Биздикилерден канча бар примерно? 70-80 кыргыз адам иштейт бул жерде, магазин, строительный рынок экен да туугандар. Ушундай жамаат. Кимге интересно болсо, ушу готовый бизнес келип, сүйлөшүп, сооданы кылып алып кете бериңиздер. 300 миңге